Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакированын катышуусунда Нарын облусунун жергиликтүү сотторунун биринчи жарым жылдыктагы ишмердүүлүгү боюнча онлайн кеңешме өткөрүлдү. Кеңешмеге төрайымдын орун басарлары Качык Эсенканов, Нургүл Асанова, Жогорку соттун судьясы Болотбек Акматов, Жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, Жогорку соттун соттук тажрыйбаны жалпылоо, соттук статистиканы анализдөө жана пленумдун ишин камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Адинахан Кадырова, ошондой эле Нарын облустук сотунун судьялары, шаардык райондук административдик соттордун төрагалары жана судьялары онлайн катышты. Кеңешмени Нарын облустук сотунун төрайымы Майрагүл Дүйшөнбекова ачып, күн тартибиндеги маселелер менен тааныштырды. Андан соң Нарын облусундагы биринчи жана апелляциялык инстанциялардагы соттор тарабынан 2020-жылы каралган иштер боюнча маалыматтар менен Нарын облустук сотунун төрагасынын жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча төраганын орун басарлары Азамат Койлонбаев, жарандык жана экономикалык иштер боюнча Гүлсүн Арзыгулова, административдик иштер боюнча облустук соттун судьясы Алтынбек Бердибеков тааныштырды. Нарын облусунун биринчи инстанциядагы соттору тарабынан статистикалык маалыматтарга ылайык 2021-жылдын 6 айында жалпысынан 3174 иш каралып, ал эми 2020-жылга салыштырмалуу 816 ишке көп каралган. 2021-жылдын жарым жылдыгындагы жогорудагы жалпы каралган иштердин 5% гана даттанылган. Маалыматтардан кийин Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова ар бир жергиликтүү соттордун жетекчилерине дагы сөз берип, алардын жарым жыл ичиндеги көрсөткүчтөрүнө, иштеринин сапатына кеңири токтолду. Тагыраак айтканда, ар бир судьянын ишине жеке баа берилди. Жыйындын жүрүшүндө сот адилеттигин жүзөгө ашырууда орчундуу болгон жагдайлар, ишти кароонун сапаты мындан ары дагы жакшыртуу, орун алган кемчиликтерди кайталоо тууралуу бир катар маселелер талкууланды.